Түркистан шаарынын археологиялык эстеликтеринин резерваты түзүлөт. Бүгүн мажлис ыйык шаарга өзгөчө макам берген мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Башкача айтканда, документ өлкөнүн тарыхый маданий борбору катары Түркистандын уникалдуулугун сактоо жана калыптанышы үчүн негиз катары кызмат кылган укуктук шарттарды камтыйт. Муну менен ыйык жерде жайгашкан байыркы эстеликтер жаңыланат. Дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген Хожой Ахмет Ясауинин күмбөзүнүн жанында бийиктиги 7 метрден ашкан, ага тиешеси жок объекттерди курууга жол берилбейт. Чегерлердин чыгымдарын бюджеттен жарым-жартылай кайтарып берүү каралган. Мындан тышкары аймакта туристтик объектилерди куруп жаткан ишкерлердин чыгымдарынын бир бөлүгү казынанын эсебинен жабылат. Зыяратчылар менен саякатчылар агымынын көбөйүшү көңүл чордонунда. Мында инфраструктуралык долбоорлор ишке ашырылат. Жергиликтүү адистерди туристтик иш-чараларга окутуу көзделип жатат. Башчынын калаага руханий және тарихи орталык ретинде эрекче мәртебе берүү тапсырмасына сәйкес әзірленді. Сонымен қатар заң жобасын әзірлеуге Түркістан қаласы Мыйзам долбоорун иштеп чыгууга Түркистан түрк мамлекеттеринин уюмун жана түрк дүйнөсүнүн руханий борборун таануусу, шаардын тарыхый көрүнүшүн жана анын аймагында жайгашкан тарыхый маданий мурас объекттерин сактоо зарылдыгы негиз болду. Мыйзам долбоорун иштеп чыгуунун жүрүшүндө Англиянын, Италиянын, Өзбекстандын, Азербайжандын жана башка мамлекеттердин тарыхый эстеликтерин сактоо тажрыйбасы изилденди. Ошондой эле мыйзам долбоорун даярдоонун жүрүшүндө министрликтин өкүлдөрү Түркистан шаарынын калкы менен жолугушууларды уюштурушту жана шаар тургундары менен кеңешип, негизги ченемдерди даярдашты. Нормаларды кала тургундары менен акылдаса отуруп дайындады.